Анан кече жакында эле сиз тууралуу ушул соц тармактарда бир канча маалыматтар чыкты да, ага кандай комментарий бересиз? Айтайын деген бул ОПГ мүчөсүнүн өкүлү экен деген сыяктуу да маалыматтар чыгып атат да. Кандай комментарий бересиз? Эми кыргыз элибиз да так айтып коет эмес беле, 5 кол тең эмес депчи. Кыргыз элибиз өзү каада салтка бай элбиз. Атадан балага, улуудан кичүүгө айтылган накыл сөздөргө бай элбиз. Мен ал ушундай ушактарды таратып жаткан адамдарга айтар элем. Мен өзүм 91-жылы мугалимдик жолумду баштаганда оор мезгилде иштедим. Ошол мезгилдин ичинде 3 мектепти жетектедим. Эмне үчүн анда ошолор айтышпайт? Бул жигитти мектептин директору кылганга болбойт. Бул кылмыштуу топтун мүчөсү эле деп. Андан кийин ушул Жайыр районунда акимдин орун басары болуп 3 жылга чейин эмгектендим. Эмне үчүн ушул мезгилде бул маселе көтөрүлгөн эмес? Качан гана 2014-жылы май айында ушул райондун акими болуп дайындалгандан баштап бул маселе көтөрүлүп келди. Мен эч кандай кылмыштуу топтун мүчөсү эмесмин. Мен Кыргыз Республикасынын жараны, мыйзамдуулукту сактаган инсанмын.